Алар уялышты окшойт. Гүлүү Баймуратова 5 балалуу жалгыз бой эне. Жолдошу 4 жыл мурда оорудан улам кайтыш болгон. Буга чейин жолдошунун бир тууган агасынын үйүндө баш калкалап келген үй бүлө эми минтеп заманбап 3 бөлмөлүү турак жайга ээ болуп олтурат. Бир туугандарым, кайын журттарым эми колдоп көмөктөп ошону мен жашап жүргөнмүн. Эми Кудайга шүгүр ушул үй 20 жылдыктардын эмеси менен бүттү. Ошо бизге эң керектүү муктаж, ошо үй муктаж болчук биз үйгө. Калганы Кудайга шүгүр эле Кудайым берип атат. Ошо 83-жылкыларга рахмат. Ушу балдарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу балдары Кудайым колдосун. Ушу балдарга эмне деп сүйлөшмөй билбей атам. Ушунчалык ыраазымын мен үй салып бергенине. Мындай үйдү мындай бүтөт деп ойлогон эмесмин мен. Kurban ballarına da rahmet, sizlere de rahmet. Ballarım kaçına rahmet. Кубанычтан көзүнө жаш алган бул аял Гүлүү Баймуратованын кайненеси. Ал уулу каза болгондон тарта неберелеринин тагдырына тынчсызданып, турак жай маселеси жүрөгүн өйтүп келгенин айтат. Ayta görmeyim balam. Anın için men oylarını жүрүп adı olup bitti. Kaçan bulardı üylü jaylı bulardı kendileri. Balam da oňar dert tapmadı. Balam 3-nji balam bolsa 8'den şerigi bolsa. 43'e çıktı ülkesi yani. Şerigi kişinesinde çarçap kalgan bolsa. 1 may айылындагы жаңы конушка курулган бул үйдү аталган айылдын 1983-жылкы жигиттери куруп берди. Алар 2020 жылы мектепти аяктаганда 20 жыл толгонун белгилемек. Бирок достор кеңешип, оюн зоокторго сарпталчу каражатты турак жайга муктаж үй бүлөгө жумшоону туура көрүшкөн. Сыз чыгымдын дагы алдын алуу максатында ушундай нерсе уюштуруп, пайгамбарыбыз айткандай, жетимдин башын сылаган кыяматта мен менен чогуу болот, мен менен ушундай жакын болот деп пайгамбарыбыз өзү көрсөтүп кеткен. Биз ошонун негизинде иншалла 83-жылкылар бардыгыбыз биригип, андан көрө талага чачкандан көрө акчабызды топтоп талага чачкандан көрө ушундай жакшы иш кылып койсок, ийгиликтүү иш кылып кое турган болсок, бул бизден кийинкилерге дагы үлгү болуп калат деген максатта ушул ишти иншалла жүзөгө ашырып отурабыз. Үйдүн курулушу 7 айга созулуп 500 000 сомдой акча сарпталган. Мында үйдөн сырткары суу куючу, кудук, ажаткана сыяктуу зарыл болгон курулуштар да ишке ашырылган. Биз ушул Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу 1 май айылында номер 14 май мектебинде 3 класс бүткөнбүз. А класс, Б класс, В класс. 3 класстан бириккенде 46 бала бүткөнбүз баарыбыз. Мүмкүнчүлүгүнө карап берди. Ар бир бала. Бир балабыз фундаментин берди, бир балабыз башка нерсесин айнегин салып берди. Калгандарыбыз топтолуп ушул үйгө биздин агабыз өтүп кеткен айылдык бир тургунубуз. Ошонун 5 баласы калган, ошо 5 баласына ушул үйдү белек кылып отурабыз. 1 май айылында бир нече жылдан бери мектепти аяктаганына 10 жыл, 20 жыл толгонун шан шөкөт менен белгилөө токтотулуп, ага сарпталчу каражат социалдык маселелерде муктаж үй бүлөлөрдүн көйгөйүн чечүүгө жумшалууда. Маселен, быйылда 20 жылдыгын белгилөө алдында турган 1984-жылы туулган 1 майлыктар өздөрүнүн досуна турак жай куруп берүүнү максат кылышкан. Ошо эндиги жылы 84-жылкы балдар Кенжебайдын баласына фундаментин буюп койду. Бул дагы мына андан кийин 80 ушинтип кете бергенге биз бул өзү жакып өтө жакшы маселе деп айтабыз да. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.